Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кудай таала карбаган орозоңуздарды, эртеңки курбан айтыңыздарды Кудайым берекелүү кылсын. Жана ушул күнгө жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Урматтуу бир туугандар, пайгамбардын керемет хадиси бар. Кимдеги мүмкүнчүлүк болуп туруп, эгерде курбандык чалбаса, ал тозоктон өзүнүн ордунда ятасың дейт. Андыктан Кудай таала бардыгыбызга, сизге, бизге мүмкүнчүлүк берсин. Бүгүн сиздер менен биз ушул керемет күндө Кудай буйрса сыйкыр деген эмне, көз ачыктар эмне, анын зыяны пайдасы кимге, ошол теманын тегерегинде сөз кылабыз. Андыктан биз менен аянтча чейин бирге болуңуздар. Марвада насихатта түз эфирде. Бүгүн ошол биздин суроолорго, элден келген суроолорго жооп берүү үчүн дин таануучу, дин аалымы Авазбек Атаналиев агабыз келген. Кош келдиңиз. Аллах разы. Жакшы, устаз, убакыт бөлүп келгениңиз үчүн Аллах разы болсун. Анда жалпы эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Жакшы болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу эл журт, урматтуу жамаат, Кудай таалам ошол эртеңки бүгүнкү келген курбан айт майрамыңыздарды куттуу, берекелүү, жакшылыгында кылган болсун. Алла таала ар бир чалынган курбандыктын соопторун эзелеп берген болсун. Аллах таала өзүнүн жакшылыгын алган болсун. Аллах кабыл кылсын. Мына сиздерде ишиңиздерге ийгилик. Алла разы болсун. Бүгүнкү тема өтө чоң тема. Бул мындай бир чети кооптуу, бир чети жооптуу тема. Сыйкыр, азыр ошол сыйкырчылык менен ооругандар, же болбосо сизге кайрылгандар өтө көп экен. Ушул тема токтолуп берсеңиз, бул өзү сыйкыр деген эмне? Сыйкыр бул азыркы күндө инсандарды ушундай катуу ооруга чалдыктырган өтө бир опурталдуу нерсе болот. Бул темада токтолуп кеткенде Аллах таала бизди ошол сыйкыр жамандыгынан сактасын. Бул сыйкыр ар бир инсандын мындайча айтканда такыбалыгына жараша сыйкыр болот, такыбалыгына жараша ошол амал болот. Сыйкырды ошол көрө албастык кастык түрүндө жазалган нерсени ошо сыйкыр дейт да. Ошо көрө албастык кастык кылып адамдарды мындайча айтканда жашоодон өтө алыстатып, кор кылып, оорутуп, ушундай кыйынчылык акыбалга жеткизгендин аты ошол бул өтө чоң оору, бул сыйкыр. Мындайча айтканда бул сыйкыр оорусуна эч ким диагностика чыгара албаган оорунун бир түрү. Сыйкырланып калыптыр, дубаланып калыптыр, кара дуба болуп калыптыр деген ошол негизде бул эч ким диагностика кое албаган оору. Албетте сакташ керек. Азыр бизде көп экен ушул. Сизге да коңгуроо кылып, баягы шифасын тилеп, шифасын издегендер өтө көп. Анан ошол же болбосо жин кирип дейли, же ушинтип ооруп калса кандай алып дарылайсыздар? Канча күн болот? Эмне менен дарылайсыздар? Негизгиси бул эми сыйкыр, жин, көз тийүү адам баласында болгон нерсе да. Муну эми баланча күн деп, баланча саат деп айтыш өтө оор. Бирок негизинде биздин өзүбүздүн практика боюнча ошо созулганы бир жумага чейин болуп атат. Негизи 2000-жылдан бери эле негизи ушул темада келебиз. Бирок биз мындай элге деле алдына чыгып, жарыя кылып, биринчи жолу чыгып атасыз. Кылган жокпуз. Биринчи жолу сиздер суранып ушундай болуп атат. Негизги атак ошол 3 күндөн бир жумага чейин колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз. Албетте жакшы. Демек, Куран окуп, ошол баягы аяттар менен рукуя саласыздар, э? Рукуя жолдору менен мында рукуя деп ошол окулган аяттарды, Куран аяттардан алынган нерсени ошол жалпы Куран аятынан алынып, анан адамдарга ошол дем салынат. Ошондой таза негизде салынып аткарылса, анда албетте жинден дагы, сыйкырдан дагы, дубадан дагы кутулса болот. Устаз, ушул бир маселе. Ушул эми сактануу жолу, ошондой болбош үчүн, же болбосо ошондой оорубаш үчүн эмне кылыш керек биздин мусулман бир туугандар?
Эми эң негизги эле нерсе такыбалык биринчи каралат. Ар бир инсан ошол сактануу жолунда дааратып, усул менен жүрүп, анан манзил деп коет, бул эми кичинекей эле брошюра, китептер бар, манзил. Ошонун ичинде азыркы биздин аалымдарыбыз өтө чоң маанилүү кылып, ошо Куран аяттарынан терип жазылган аяттар бар. Ошону окуп сактанса жакшы болот. А так зикир, дуа менен ар дайым такыбалык менен намаздардын учурунда калтырбай окуп жүрсө эле Кудай Таалам бул нерседен сактайт. Жакшы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, демек сактануу жолдорун айтып өттү. Ошол эмсизге ооруп келгендер көп да, өзү негизинен ошо ооруп келгендер аял кишилер көппү же эркектерби? Эми биз негизи бир ордунда туруп деле көбүнчө дем салбайбыз, бирок чакырышат бизди региондорго. Мисалы жакында Жалал Абад, Ош тарапта болуп келдик. Ал жактан аябай негизи ооругандар көп экен. Бардык жакшы болгондор да Кудайга шүгүр болду. Анан аял кишилер, сиздин айткан сурооңуз боюнча, аял кишилер азыркы күндө көбүрөөк болуп атат. Сыйкырланып же бир өзүбүз деле мындай түшүнбөгөн нерсе, себеп аялдар көбүрөөк сактанбагандыктанбы, көбүнчө аял кишилер кайрылып атат. Жакшы, анан ошол кайрылды сизге, кайрылгандан кийин ошол жакшы болуп кеткен адамдарды бир атап өтсөңүз, кандай болуп жакшы болду? Канча күндө жакшы кылдыңыз? Эң катуу болгон ошол результат таба албадым, көрүнгөн жакка бардым деп бир аял кишиден кайрылды, көз алып келди. Ошол кайрылганда 4 жыл, 5 жыл аралыгында көп күн ооруган, анан күндө барып дем салдырган, бирок результат таба алган жокмун деп ошол маршрутка отурса да бутунан кармап эле жыгылып калчу экен. Ошол жакын арада жакшы болду Кудайдын буйругу менен. Анан эми баягы бизде жин эмеге чыгат деп коет, мындай контакка, сүйлөшүү жолдоруна чыгат деп коет. Ошол сүйлөшкөндө мунун ошол кайнагасы, тууганда, бул бирөө өлө турган болсо, өлүмгө сыйкырланып киргизилген болсо, анда ал өлүшү менен экинчисин аттай бере турган нерселер да. Кете береби? Ошондой экен. Мунуку ошондой экен, менин практикамда. Анан ошол акырында мен жакшы сурандым, сүйлөштүк. Кадимкидей сүйлөштүңүз? Кадимкидей эле баягы өзү сүйлөбөйт, тиги ичтен контактка чыкканда сүйлөшөт. Ошондо сүйлөшкөндө өзүңүз баштайсызбы, аяктан баштайбы, кандай? Эми баягы өзүң аларга сунуштайсың биринчи. Чыгасыңбы, чыкпайсыңбы, качан киргенсиң, кандай киргенсиң деп айтсаң эле алар баягы өзү контактка чыгып берет. Ошондо тиги айтып атты, мунун кайнагасын өлтүргөнбүз, көкө менен сууга агысканбыз депчи. Андан кийин бул кабарды укканда кирип кетти депчи. Анан ушундай көптөн бери уланып келгендиги тууралуу кабар берди да. Анан ошо менен Алланын буйругу жакшы болду, бирок 3 күн катуу түнү менен ушу ийиндилери, бир туугандары келип кармашып, анан жакшы болгондордон ошол болду. Көп убак. Адамдар бул эми жин шайтандарда эркек ургачыл бөлүнөбү? Же кандай? Диндердин эркек ургачысын жамандыгынан сакта деп жанагындай мончолорго кирип атканда, байнияга кирип атканда, эмеге дааратканаларга кирип атканда кайрылганыбыз ошол да. Аллахума инни аузубика минал хубси вал хабоис деп ошол ургач эркегин жамандыгынан сакта дегенибиз. Ошон үчүн булар бөлүнүп кетет албетте. Булар кадимкидей эле жашайт. Булар Алла Таала биз жиндерди оттон жараттык, инсандарды топурактан жараттык деп айтып атпайбы? Айткылачы, Кудайдын неmatын кандай жалган дей аласыңар дегенде. Булар жиндер өзү оттон жаралгандагы адамдардын көзүнө көрүнбөйт, бирок жанагы жаныбар түрүндө же башка түрүндө куулуп, адам келбетинде болуп деле булар көрүнүп келе берет, жанагындай сактанбаган адамдардан. Анан ушул баягы жин киргенде, ошол жин кирип кеткен бир туугандарыбыз күчтүү болуп калат дейт.
Баягы адамдар тукпай калат дейт, же болбосо жакындарындай душман көрүп калат дейт. Бул эмнеге кандай болот? Чындык, буларда эми мусулмандар, анан кафырлар, адамдар мусулман кафыр бөлүнгөн сыяктуу эле булар деле эки топко бөлүнөт. Кафыр, мусулман болупчу. А мусулман жиндер негизи адамга кирбейт. Бирок кафырлар кирет, зыян дагы жеткизет. Ошол мындайча айтканда адамды жолдон чыгарып азгырат, булар каалаган өздөрүнүн нерсесин жасай берет. Өлүмгө чейин түрткү берет, шыбырайт. Мисалы булар түр-түргө бөлүнүп кетет да. Булардын түрлөрү көп. Мисалы жинни деп коет. Булар эми майда түрлөрүнө кирет, жанагындай ооз ачып, ошол оозду ачканда дагы ошол астагфирулла деп оозду жаап атпайбызбы? Ошо астагфирулла деп оозду жаап сактаныш керек негизи буларданчы. Булар ошо майда түрлөрү болот, булар зыян көп бере албайт. Анан булар ушундай түрлөр амир деп дагы келет. Бул түрлөрү дагы жана адам бисмиллахсыз үйгө киребиз, бисмиллахны айтпастан тамак жейбиз. Бул дагы ошондой акыбалдарда адамды көп пайдаланып кетет. Анан эми мунун түрү көп. Аруах деп да келген түрү бар. Бул адам кичинесинен чоңуна чейин азгырат, жолдон чыгарат, семьяларды бузат. Жана марик деген түрлөрү бар. Булар жанагындай көз ачыктык кылгандарда көбүнчө эметкен ушул марит деп биздин окуган боюнча ошондой болгон. Марит булар жана адамдарга жана көз ачыктарга периштелердин керек болсо келечек тууралуу сүйлөшкөнүн туура эмес жеткизип көз ачыктарга алар каалаганын аткарган түрлөр да болот. Анан ифрит деген өтө бир чоң түрлөрү бар. Булар жана сыйкырчыларга эметилген түрлөрү ушундай болуп кете берет. Мисалы сөзүңүз оозуңузда көз ачыкты айтып өттүңүз. Ушул көз ачыкка мисалы адамдар билип барса эмне болот, билбей барса эмне болот? Же болбосо бирөөгө бир мындай душмандык кылайын деп бардыбы, же балким билип барат, же билбей барат. Шариатта кандай, анан жазасы, акыбалы кандай? Эми бул көз ачыктык кылгандардын азабы өтө эле чоң. Булардын негизи булар өтө оор акыбал. Эгер шари биздин мамлекетибиз, биздин жерибиз ага эмете элек да. Көз ачыктардын акыбалы булар өлүм да. Бул канча деген адамдарга зыян кылып атышат да. Канча адамдар дүйнө жүзүндө азыр ошо көз ачыктык кылган адамдардын себебинен кыйын акыбалдарга түшкөн атат. Мен өзүмдө жакында бирөө практикада болду. Ошол өзү хиджабчан, жоолукчан келин экен. Ал кирип барса эле бир көз ачык аял. Сен чыгып кет үйдөн, Аллага жоолугуңду чечкин. Сен өңүң капкара болуп баратат, сен ушундай болуп баратасың да, анан ушундай дары берди дейт. Ал дарыны ичпей эле таштап чыктым, бирок ошондой болсо дагы мен 3 күн башымды көтөрө албай жатып калдым дейт да. Карачы, бир эле зыяны, жөн эле ошентип айтып койгондогу зыяны ушундай акыбалга жеткизип таштаган да. Анан дем салып жакшы болуп кетти, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп кетти. Ушундай. Өткөндө да бир ошол адамдар айтат, ушундай мен бир жакшы иш жасайын десем кулагыма келип бирөөгө шыбырай берет дейт. Кылба депчи, же болбосо намазыңды окуба, тигиндей мындай депчи. Бул кандай, ал кандай диагноз коесуз? Ошол жанагы аруах деген өзүнүн жиндердин бир түрлөрү болот. Эгер бул адамга келип алса, кирип алган болчу болсо, бул жана ошондой азгырыктарды кылган ошол. Мисалы, азыны өлүп калып, сууга секирип кет. Кулакка келип шыбырып айтат экен да. Бул кадимкидей эле азгырып, шыбырап, ушундай эмелерди кылат. Бул ушундай түрлөрү. Эми буга ар бир инсан өзүнүн деңгээлине жараша такыбалыкты сактанып жүрбөсө, сөзсүз булардын максаты ошол, адамдарды азгырыш, жолдон чыгарыш, семьяларды бузуш, ушундай да. Ошол баягы сиз 2 жылдан бери ушул тармакта жүрөсүз, анан негизинен келип баягы адамдар ооруп,
анан жакшы болуп кеткенден кийин ушул баягы төрөп кеткендер да бар турбайбы? Ушул баягы дем салгандан кийин жакшы болуп, жини жок болуп, ошолорду айтып берсеңиз. Албетте бул көбүнчө жалгыздыкта жин ээлеп алат дейт, башкарып алат дейт. Аялдарды көбүнчө жанагы кош бойлуу болбой атканы же башка түрлөрү ошол жиндердин ошо менен жашап, башкарып, ээлеп алган жагында болот көбүнчө. Албетте бул баягы өзүнүн жолдору менен, дем салдыруу жолдору менен таква таза молдолорго дем салдырып, ушундай эгер ошондогу ээлеп алган жиндер кетмейинче бул төрөбөйт. Буга диагностикада кое алышпайт көбүнчө, ар кандай диагностика кое берет. Бирок эгер ошол чындап бир сууктан же бир эмеден ооруга кабылбаган эле болсо, анда сыйкырдан, жинден болуп эмесе, анда таквачылыгы өркүндөп ашып кеткен молдолор, таква молдолорго дем салдыра турган болсо, Кудай Таалам иншалла шифасын берип койсо, сөзсүз кош бойлуу болот, төрөйт, жакшы акыбалга түшөт. Ошондой истеп болду эле келгендер? Мен практика жүзүмдө ооба болгон. 10 десем жаңылышам, 4-5 ушундай болду, кош бойлуу болду, жакшы болдук дегендер болду. Практика жүзүндөчү. Төрөдүк дегендер болду. Албетте. Ошондо баягы мындай элке түшүнүктүү болуш үчүн ошол баягы жатынга жиндер кирип алабы же кандай? Ооба, аврат жайларына жиндер жатып алат. Мен практика жүзүмдө таква молдолордон дагы көп илим алган жагымда алардын дагы практикасынан өткөн нерселер ушундай да. Мисалы, биздин Кыргызстанда эле жакшы дем салган молдолор бар. Биздин өзүбүздүн устаздардан мисалы Жыргалгары, Халик деген дамылда, бул менин үйүмдө дагы дем салып жүргөн, Кыргызстанда дем салдырган жагында жакшы эле таанышат. Бул дагы аябай ошол жагында илимдүү. Халик дамылда биздин устаздар болот эми, булар баягы кандай болбосун, биз эми алдына барып мындай сабакка алып эметпесек дагы, биз булардын практикасында көбүрөөк жүргөнбүз, көбүрөөк катышканбыз. Аллах ыраазы болсун, булардан көп адамдар айыккан. Жакшы болду. Жакшы, анда ушул баягы ошол дем салып атканда, башка кылып атканда ошолор жанагы сизге да атака жасайбы, жасабайбы? Болобу, болбойбу? Эми албетте бул баардык эле адамдарга атака жасайт да, анан бизге жасабай коймок беле. Бизге деле болот. Кантип коргоносуздар? Защита кандай болот? Эми защита баягы зикир ибадат менен эле ар дайым даарат кылысуу, жакшы амалдарды аткаруунун негизинде гана коргонуш керек мындан. Ошол сактануу жолдору менен ошол. Зикир ибадат менен эле коргонобуз, анан манзил Куран аяттары менен коргонобуз. Аллах сактасын, эми мындай эме кыла элек. Катуу деңгээлде. Бирок мен өзүм тааныган ушу дин чыгаруу жагында жүргөн молдолорго атака кылып, урганга чейин барып, тиштеп алып, ушундай кыйынчылык көрсөткөндөр болуп, бизге келгендер болду. Болот. Өткөндө бир туугандар айтып атат, ушунда бир карындашым бар эле дейт, анан төрөгөндөн кийин ушу бизди эч кимдин күйөөсүн тааныбай калды дейт. Анан эч ким тааныбай ушинтип баягы карлар үйүнө алып бардык дейт. Анан бирөөлөр айтып атат да, ошол буга жин кирип кеткен, төрөттү деп, же ошондой да болобу? Эми бул жок, андай нерсени биринчи өзүм азыр жашоомдо сизден угуп атам негизи. Эгер төрөгөндөн кийин жанагындай болгону, албетте бул психический жактан да оорулар бар. Эгер муну да карап текшерип көрүш керек, доктурларга жөнөтүш керек. Доктурлар текшерсе, укол салып эле ошол дагы жаман болуп калды дейт да.
эч ким тааныбай калды дейт. Баласын да, күйөөсүн, бир туугандарын, ата энесин да тааныбай калды. Анан ошол Индомго алып бардык дейт. Мен Индомго баргандардан бизге деле кайрылды, көлдүн ак суусунан кайрылды, Оштун өзгөнүнөн кайрылды. Акчо атын айтпай эле коеюн. Ошол жакшы доктор да ошол Индомдо жаткан жеринен бизге алып келишти. Анан сиз айткандай ошо эне атасынын бир туугандарын көп тааныбай, апасы өзү бизден жакшы болуп, анан баласы ошондой акыбалга түшкөн экен. Анан Алла азыркы деңгээлде апасы бизге кабарлашып турат. Бала жакшы депчи, Кудайга шүгүр, бу дары ичип ар дайым эметчи деп. Карап көрүш керек, муну деле багы окутуп, текшертип көрүш керек. Эрмек Ажыга окшогон устаздарга, Жыргал карыларга ушу өтө бир деңгээли жакшы, илими жакшы, илимдүү устаздарыбызга көрсөтсө, балким Сулайман Ажы бар. Ошондор көрсөтсө, балким диагностика коюп берет. Ушу Кыргызстанда ушул андай ооруп калган бир туугандарыбызды ушул шифасына Кудайдан себеп болуп аткан бизде кимдерди аттарын атап айтсак болот? Мен өзүм Кинологдор, дем салгычтар. Мен өзүм тааныгандан Жыргал устаздын бир шакирти бар, Таалай деген кары. Бул албетте ушундан да көп результат алышып жакшы болушту. Андан кийинкиси Халит карыны сунуштайм. Эрмек устазды сунуштайм. Ошондой эле Жыргал устазды сунуштайм. Бизде көп эле Ибрахим устаз бар. Биз билгендерден. Сулайман Ажекебиз бар. Ушуларга барып көрүнүп текшертсе, албетте жакшы болот го деп ойлойм. Урматтуу көрөрмандар, ушул азыр биздин дамылабыз айткандай, эми балким жакшылыкка ким себепчи болсо аткаргандай сооп болот дейт. Балким эч ким оорубасын, балким ооруп калса, анда ушул азыркы биздин дамылабыз айткандай, аталган устаздарга, каракелерге, дамылаларга, олияларга, алымдарга кайрылып, шифасын издеш керек экен. Анан кээ бир учурда кээ адамдар билбейт, билишпейт, анан ооруп атыптыр дейт, больницага барса аяктан деле баардыгы жакшы чыгат дейт. Өткөндө дагы бирөө айтат, ушу башым эле ооруй берет дейт. Канча 3, 4, 5, 6 эмнеге түштүм дейт. Диагностика түшөм, баардыгы таза чыгат дейт. Көрсө, ошол дем салып, анан жакшы болуп кеттим деп атат да. Ошол бул бүгүн сиздер менен биз ушул сыйкыр, көз ачыктар жөнүндө сөз кылып атабыз. Алдын алуу, кантип сактанабыз, аны кимдер дем салып чыгарат, жол-жолдору кандай. Анан сууга салып чыгарасыздарбы, же кандай? Мындай 3 күндө, ошо 7 күндө кандай нерселерге дем саласыздар? Кээлер чайга салат экен, сууга салат экен, дагы бир нерселерге салат экен. Эми биздин өзүбүздүн практикада сууга салып, зайтун май менен лечение кылып жүрдүк. Жакшы результат алгандар болду. Эми буга тиешелүү өзүнүн чөптөрү бар, мисалы чөп дарылар менен. Анан эми буга эң эле тиешелүүсү ошол демди салган адамдын такыбалыгына каралат. Жакшы болуш жагычы. Анан өзүнүн ишенимине дагы. Эскезе негизи ар бир эле оорудан адам айыгып кетсе болот, айыкпай калган оору жок. Бардыгы айыгат. Бирок ошол кандай десем, ишеним начар болгондуктан кез-кези, мисалы 10 адам болсо, онун 3-өзү ишенимине жараша же ошол кылган, барган, берген ошол молдакенин эмгегин айтып жүргенине жарашабы, кыскасы ошондой результат албагандар да болуп калат арасында. А так баардык ооруга өзү шифа бар Курандачы. Куран аяттары баардык ооруга шифа. Эми биздин өзүбүздүн практика көбүнчө ошол кан чыгаруу жолдору менен банка коюп, ошол ичине окуп, ошол чыгаруу жолдору менен хижама жолдору менен көбүрөөк таасир болгонун көрдүк, байкадык. Албетте биз ошол менен гана аракет кылабыз. Жакшы, эми баягы биз түз эфирдебиз, урматтуу бир туугандар. Ошол насихатта, Марвада түз эфирде ошол бүгүн таалим программасында сыйкырдын кесепеттери, зыяндары жөнүндө сөз кылып атабыз.
Анан ушул баягы дүйнө жүзүнөн, Кыргызстандан эми айрым бир туугандар соруп калып, сиз издеп кайсы жерден табат, же болбосо номериңиз кандай, кайерден, дарегиңиз кандай, же болбосо телефон номериңиз кандай? Бизди ошол телефон номер жазып алса болот. Жазып алыңыздар. Ошо 0507 90 16 30 номерине кайрыласыздар. Кайра да бир кайталасаңыз жакшы болот. 0507 90 16 30. Баракелде. Урматтуу бир туугандар, мынакей биздин Дамылабызда өз номерин айтып өттү. Дамыл эми бул өтө чоң тема, кенен тема. Буга бир 5 саат сүйлөсөк деле отура беребиз. Анан мен ойлойм ушул жарым сааттын ичинде бир колдон келишинче мындай элге пайдалуу жерлерин бердик. Ошол сактануу. Эми бир жалпы элиңизге каалоо тилегиңиз болсун, дуаңыз болсун Арапа күнүндө. Эми ошол биз жана телефон номерге да бир кайрылып кетсек, биз албетте көбү тартынышат, мисалы Ошто болуп калабыз, Жалал Абадта, Көлдө болуп калабыз, ар кайсы жакта региондорго ошо чакырып жалгыздан караганга аракет кылып атабыз. Себеп ошол жалгыз караганда көбүрөөк элге пайда болуп атат. Ошонусуна карап убактыбызды ошону берип атабыз. Анан эгер убактыбыз бар болсо биз жооп жазабыз. WhatsApp аркылуу кайрылып койсо, анан биз ошол аркылуу жооп. Көбүнчө телефонду алганга убакыт таппай калабыз. Анан мен кайрыларым Арапа күнүндө эл журтума дуа кылсаңыз да болот. Бисмилла. Амин. Аллах Таала ушундай бир улуу күндө отурабыз. Элибизге, жерибизге тынччылык бергин, ооруп аткан, сыйкыр ооруна кабылып калгандарга, жин ооруларына кабылгандарга жана кара дуа болуп, ушундай оорудан эч пайда таба албай кыйналып аткан, ооруна даба таба албай аткандардын баардыгына Кудай Таалам өзүң ооруларына шифа бер, өмүрлөрүнө береке бер, ыймандарына береке бер. Баардык ката кемчилдик күнөөлөрдү өзүң ушундай бир улуу күндө тазалагын, кечиргин, элиме, жериме тынччылык бергин, баардык ааламда болуп аткан кыйынчылыктар, согуш, апааттар базылып, баардык жерде тынчтык орнозун. Кудай Таалам тилек максаттарга баардыгын жеткизсин баардыгыбызды. Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Кудай Таалам ушу сиздердин да ушу жердеги ушундай эл үчүн кызмат кылып аткандардын да иштерине ийгилик, өмүрлөрүнө береке, жакшылык табыңыздар. Ушундай курбандык чалган баардык курбандыктар кабыл болуп, элибизде, жерибизде жакшылык болсун. Робби гфир вархам ва анта хайрur рахимин. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, мына убакыт аягына келип калды. Ошондой болсо да мен ойлойм, ушу жарым саат ичинде Дамылабыздан жакшы жооптор болду. Кудай буйруса эч ким оорубасын. Кудайым бөөдө кырсыктан, асмандан, жерден, элден, селден, оттон, чоктон, токтон сактасын. Эң негизгиси сыйкырдан Кудайым баарыбызды сактасын. Элибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун. Кудайым кандай жакшы тилектерди тилесеңиздер, баардыгын кабыл кылсын. Кийинки оодон амандашканча биз менен кала бериңиздер.